Мен Ömüraliyev Kalbek Matayevич 1920 жылы Панфилов районунун Чорголу айылында туулгам. Атам Ömüraliyev Матаев. Энем Ömüralieva жээмбі. Жайыл ата коомуна келип, атам менен апам жөнүндө мен билгендеримди айтып берейинчи деп келип отурам. Апам 1920-жылы Казакстандын Андаш Баатыр, мурунку Мерке району Кызылсай айылында кеде дыйкандын үйлөсүнө төрөлүптүр. Атам болсо 1906-жылы ошол эле Панфилов району Чоргол айылында төрөлгөн экен. Жокчулуктун айынан апамдын таянем, апамдын апасы Чоргол айылына 1925-1930 жылдары ачарчылык убакта ошо Кыргызстанга келген экен. Ошол жерден согуш убагында атам менен апам экөө табышып калып, турмуш курушуп, ошондон апам Чоң Чүй каналында биринчи эмгек жолун Чоң Чүй каналында тылда иштеп, ошол жерден баштаган экен. Атам экөө үйлөнгөндөн кийин Кызыл Аскер деген колхоз болгон экен. Ошол жерде апам саамчы 17 уй саап, атам заведующий болуп иштеген экен, эмгектенишкен экен. Анан биринчи туун уулу апамдын туун уулу Асантай 1945-жылы төрөлүп отурат. Андан кийин эжебиз 1948-жылы, андан кийин мен 1950-жылы, менден кийинки карындашым 1954, андан кийин ийним 1956, андан кийинки